Бүгін базар барабардығы темасы туралы маалымат бермекчимин. Сунуш жана соталаптын мыйзамы боюнча белгилүү бир буюмдун же азык-түлүктүн баасы жогорулаганда сөзсүз түрдө ага келтирүүчү сунуштагы жоголбайт. Мисалы, бирок суроталап төмөндөгү. Жана атандаш базар экономикасында эки функция сунуш жана суроталап бири-бирине теңдешүүгө аракеттенет. Жана бул учур ишке ашканда базар барабардыгы келип чыгат. Демек, базар барабардыгы келип чыгыш үчүн сөзсүз түрдө эки функция x жана sx бири-бирине барабар болуш керек. Жана буга тиешелүү бирдик x бирдиги жана y бирдиги б бирдиги пайда болот. Жана эгерде суроталап сунуштан жогору болсо жетишсиздик пайда болот. Ал эми сунуш суроталаптан жогору болсо анда ашыкча өндүрүү келип чыгат. Муну тагыраак түшүнүш үчүн мисалдарга көңүл буралыбызбы. Эки түз сызык белгилер. Ошо базар барабардыгын аныкташ үчүн эки функцияны барабар кылабыз. 4x барабар минус 3x плюс 480. 7x барабар 180. X барабар 40 бар. Жана бааларын аныкташ үчүн каалаган функциянын ордуна 40 коебуз. Мисалы, минус 3x 3 × 40 плюс 480 барабар 360. Муну графикте чыгып көрсөтөйүн. Сызык S болсун. Жана 480. Бул чекитте кесиштүү да. Жана бул C барабар 40. Жана бул E барабар 360. Бул чекитке чейин жетишсиздик. Чектен өткөндөн кийин ашыкча өндүрүү келип чыгат. Кийинки мисал бизге парабола жана түз сызык белгисин дейли. Жогоруда келтиргендей эле эки функцияны теңдейбиз. X квадрат плюс 14 174 минус 6x. X квадрат плюс 6x минус 160 барабар 0. Квадраттык теңдөөмөнү чыгарсак x1 барабар 10 жана x2 барабар минус 16 деген тамырына ээ болобуз. Бирок минус 16-ны чийип салабыз, анткени бир гана оң сандар тиешелүү. Анткени биз мисалы минус 10-нан же минус 2 деп эч качан айта албайбыз. Ошон үчүн бир гана оң сандар алынат. Баары деген аныкташ үчүн барабардыгын каалаган функцияга, мисалы, биринчи функция болсо 10 квадраты плюс 14 барабар 114. Кара эле графикте көрсөтсөм, парабола Sx жана 174 x. Чекитте бирдик 10 болду жана барабардыгы 114. Бул жерде жетишсиздик. Ашыкча өндүрүү. Демек, базар барабардыгы бул өндүрүүчүгө эң ыңгайлуу баа десек болот. Бул чекитке жеткенде гана өзүнүн короткон акчасын актай алат десек болот да. Ал эми эгерде мисалы 114 эмес 150 деп койсок, анда сөзсүз түрдө жетишсиздик келип чыгат. Бир гана ушул чекитке жеткенде өзүнө киреше алып келе баштайт. Мен бул тема сиздерге келечекте пайдалуу болот деген ишеничтемин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.